Ovda London BBC саламатсыздарбы. Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Адашкан Мун Бириккен Улуттар уюму €500 миллион рохинжа жаштары куугунтукка кабылышы мүмкүн деп эскертти. Австралиянын тынчбаган саясаты. Премьер-министр Малком Тернбул партия ичиндеги келишпестиктен улам тез эле кызматтан кетти. Бул аптанын клик берүүсүндө Бейжиңде өтүп жаткан роботтор мелдешин баяндайбыз. Мьянма армиясынын этникалык куугунтуктоосу делген операция башталганына туура 1 жыл болду. Бунун айтымында 100 миңдеген рохинжа мусулмандары өлкөдөн качууга мажбур болгон. Бунун балдар уюму 1,5 миллионго жакын рохинжа жаштары Бангладештеги качкындар лагеринде куугунтукка кабылуу коркунучунда деп билдирди. Талкаланган тагдыр. 1 жыл мурун Сонжида Мьянмада мектепке барчу. Азыр ал чакан алачыкта Бангладеште жашайт. Бул жерди дүйнөдөгү эң чоң качкындар лагери деп аташууда. 15 жаштагы жетим кыз күйөөгө чыккан. Боюнда да бар. Анын күйөөсү 66 жашта жана үйгө көп деле келбейт. Үй бүлөсү жана акчасы жок болгондуктан Сонжиданы жашыраак эркек жубай катары алгысы келбейт. Жаш кезимде улгайган адамга күйөөгө чыгам деп эч ойлогон эмесмин. Бирок аргасыздан тийдим. Азыр анын баласын курсагымда көтөрүп жүрөм. Ал өлүп калса эмне болот деп корком. Анда баламды кантип чоңойтом? Рохинжа качкындары убактылуу деп курган чатырлар көп мөөнөткө калды окшойт. Аларга гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдар азык-түлүк берип жатканы менен рохинжа мусулмандары коопсуз жайда эмес. Жана алар жакын арада өз үйлөрүнө бара албайт окшойт. Кейиштүү жагдайда жаңы муун өсүп келе жатат. Алар коркунучтуу илдеттерге кабылып, кылмыштуулукка күбө болушууда. Биз 15 жаштагы Рошина аттуу кызга жолуктук. Ал Бангладешке качып келген соң, аны сойкулук кылууга мажбурлашкан. Азыр Рошина башка жол жок деген пикирде. Мен бир гана Мьянмага баргым келет. Өз мамлекетиме кайткым келет. Менин көп туугандарым калды. Бул жерди жек көрөм. Мьянмадагы жашоомду сагындым. Мен артка барып, күйөөгө чыгып, үй бүлөлүү болгум келет. Мьянманын өкмөтү жаш балдарды артка көчүрүп келүүнү көздөп турганын айтты. Бирок ага күмөн санагандар көп. Адистер бул жаш балдар унутта калат. Алар башынан өткөргөн кыйынчылыктар көз жазымда калат деп тынчсызданууда. Австралия Скотт Моррисонду жаңы премьер-министр кылып шайлады. Малком Тернбул бийликтеги либералдар партиясы тараптан четтетилгенден кийин Скотт Моррисон премьер-министр катары ант берди. Малком Тернбул соңку 10 жылда партия ичинде каршылыктан улам саясаттан четтеген 4-чү премьер-министр болду. Ал парламенттен кетерин билдирди. Бирок жаңы премьер-министр жаңы шайлоо болбойт деп убада берди. Биз кызмат кылуубуз керек. Биз жаңы командабыз. Андыктан кимдир бирөөлөр жакын арада кайрадан шайлоо деп пландабашы керек деп ойлойм. Бул саясат тууралуу, бирок саясатчыларга тиешеси жок. Андыктан бул апта таарыныч, жеке амбиция, топтордун тиреши менен жагымсыз өттү. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. АКШнын окумуштуулары эмдөө боюнча социалдык тармактар аркылуу атайын жалган маалыматтар таратылууда деп билдирди. Окумуштуулар вакциналар тууралуу жазып жаткан бир нече Twitter аккаунттарды таап чыккан. Бул аккаунттар президенттик шайлоодо орусиялык троллдорго байланышы болгон деген имиштер айтылууда. Жаңы глобалдык изилдөө алкоголдук ичимдиктерди канча ичсең ошончо зыян экенин аныктады. Окумуштуулар дарыгерлер бейтаптарын алкоголдон толук баш тартууга үндөсү керек деп жатат. Изилдөөчүлөр аз өлчөмдө алкоголь ичүү жүрөк оорусу сыяктуу илдеттерден сактаганы менен рак илдетине жол ачышы мүмкүн деген ойдо. Испан өкмөтү фашист диктатор делген генерал Франконун сөөгүн Испан жарандык согушунда курман болгондордун бейитинен башка жакка көчүрүү сунушун кабыл алды. Эми муну ишке ашыруу үчүн парламенттин да макулдугу керек. Фашисттер ушул убакытка чейин Франконун мүрзөсүнө барып турат. Солчулдар фашисттик режимге аздек мамиле болуп жатат деп нааразы болуп келген.
Лейн аттуу борон чапкындын алдында Гавайини жер көчкү басып, нөшөр жаандан чыккан катуу суу ташкыны каптады. Кубаттуу борон Биг Айланд жана Мао аралдарын алып кетиши ыктымал. Мектептер менен мекемелер жабылып, тургундар обочуроок жерлерге калкаланууда. Эми ылдамдыгы саатына 95 километрге жеткен борон чапкын жакындап келе жатат. Салмагы 4 тоннадан ашып, бирок кыймылга жарабаган робот социалдык тармактарда шылдыңга кабылды. Бул робот жана башка технология жаңылыктарын клик берүүбүздө айтып беребиз. Роботтар кармашы. Бейжинде дүйнөлүк робот 2018 конференциясын алкаганда King of Bots роботтар таймашы жүрүп, салгылашуу кызды. Мелде шоу өтпөй турган айнек менен тозулган жабык аренада өтүүдө. Роботтар 3 мүнөт ичинде атаандашын оодарып салганча уланат. Ушул эле иш-чарада бөбөктөргө дос боло турган роботтар да көрсөтүлдү. Бул роботтар мушташпастан балдарга интерактивдүү ыкмалар менен иштөөнү, мугалимге жардамчы болууну, ал эле эмес үй жумуштарын жасоону да үйрөтөт. Орусиянын Калашников компаниясы жаңы роботун шаардан кылды. Бул күтүлбөгөн иш болгондой. Игорек деп аталган роботту Москвадагы АК-47 автомат чыгарган компания даярдады. Бийиктиги 4 метр, салмагы 4,5 тоннага жеткен бул робот азырынча эч кыймылга келбей, социалдык тармактарда шакабага кабылды. Эми спорт жаңылыктары. Азия оюндарындагы Кыргызстандын алгачкы алтын медалы. Жакартада өтүп жаткан Азия оюндарында кыргызстандык Төрөкан Багынбай уулу jiu-jitsu боюнча алтын медаль жеңди. Ал атаандашын 2-0 эсебинде утуп алды. Буга чейинки күмүш жана коло байгелерге эми алтын кошулуп, спортчуларга катуу дем бергендей. Ал эми аялдар арасында алтын бутсы намы кимге берилери анык болуп калды окшойт. Кытайлык Ван Шаншан Тажикистан менен ойноп жатканда оюндун 56-мүнөтүндө 9-чу голун киргизди. Ал эми футбол командасы 16-0 эсебинде утуп чыкты. Өткөн жума күнү тажик командасы түндүк кореялыктарга да 16-0 эсеби менен жеңилип калган эле. Европа лигасында өткөн түнү 5 жолу чемпион болгон Севила 1-0 эсебинде чехиялык Сигма командасын утту. Глазгодо өткөн оюнда шотландиялык Рейнджерс тобу орусиялык FC Уфа командасын утту. Ал эми англис командасы Афинада өткөн матчта Бернли грециялык Олимпиакос командасынан жеңилип калды. Тоттенхэм жана Франция курама командасынын капитаны дарбазачы Уго Льорис өткөн түнү Лондонда мас абалында унаа айдап баратканы үчүн токтотулган. Ал арада Манчестер Ситиге ээлик кылган адамдын тууганынын $2 миллиард Ливерпулду сатып алуу ою ишке ашпай калды. Себеби Ливерпуль сатылбай турганы белгилүү болду. Ливерпуль эртең Премьер-лигада Брайтон менен ойнойт. Жаңылыктардын соңунда Лондон зоопаркында 19.000 жаныбар жыл сайын өтчү медициналык текшерүүсүнөн өтүүдө. Алардын бардыгынын салмагы өлчөндү. Зоопарктын кызматкерлери жаныбарларды ченеш үчүн түрдүү ыкмаларды колдонду. Алар жаныбарларды тамагы менен азгырып жатты. Бул абдан тамашалуу көрүнгөнү менен олуттуу иш. Топтолгон маалымат тукум курут коркунучунда турган жаныбарларды сактап калууда жардам берет. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Kyrgyz деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог, макала жазып, сүрөт, тасма тартып салып турсаңыз, биз аларды окурмандар менен бөлүшөбүз. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.